Ырларыма, ортокмон жыргалыңа азабыңа, ырларым жөнөй берген сапарыңа. Силерди өзүм үчүн жазган жокмун, эл журттун арасында жашагыла. Байкабай түн киргенин таң атканын, баарыңды уйку көрбөй жаратканмын. Эл караган бетимди жер каратып, окуган окурманды жадатпагын. Кээ бириң эл көңүлүн алаарсыңар, жүздөгөн жүрөктөрдө жанаарсыңар. Кээ бириң өлүү түшкөн күчкө окшоп, керексиз таштанды да калаарсыңар. Силерди жан дүйнөмдөн жасап алдым, беремин балбандарын баталардын. Кайгырсам силер менен бир кайгырып, жашарсам силер менен жашарармын. Улутчул дейт билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн. Кыргыз деп келип дүйнөгө, кыргыз деп кетем дүйнөдөн. Деген ырсаптары улутубуздун уюткулуу инсандары Байдылда Сарнагоевдин калеминен жаралган. Байдылда Сарнагоев 1932 жылы Талас районуна караштуу Будённовка айылында туулган. Бирок Байдылда Сарнагоев эрте жашынан ата-энесинен жетим калып, турмуштун көп азабын тартып чоңойгон. Ошол себептен убагында күбөлүк албай калып, кийин бой жеткенде күбөлүк алып, күбөлүгүнө 1932 жылы болуп жазылган туулган жылы. Негизи чыныгы туулган жылы 1928 жылы болгон. Муну акын өзүнүн 50 жаш ырында да минтип жазып кеткен. Метрикам жок, так чыктымбы элүүгө. Мезгил өтүп калп чыктымбы элүүгө. Айтор билбейм, ата-энем өлбөсө, айтып бермек менин жашым жөнүндө. Кайсы жылы, кайсы айда төрөлгөм, билбеймин дейт сурап көрсөм жеңемден. Кайдан билсин, мен озонуп жатканда 15-теги келин экен кедейген. Не болсо да жашсыз адам болобу? Мен өзүмдү байкап көрүп оболу, болжоп туруп коюп алгам датасын, же төмөндүр, же кеткендир жогору деп өзүнүн жаш курагынын тууралуу 50 жаш ырында баяндап кеткен. Байдылда Сарнагоев 1951 жылы Фрунзе шаарындагы номер 5 орто мектебин бүтүргөн. Кийин 1956 жылы Москва шаарында Максим Горький атындагы Адабият институтун бүтүргөн. Эмгек жолун 1956 жылы Ала тоо журналынын редакциясына бөлүм башчы болуп иштөө менен баштаган. Кийин 59 жылдан 73 жылдарга чейин Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармалыгында адабий кеңешчи болуп иштеген. Акындын биринчи поэтикалык жыйнагы Шумкар аты менен 1952 жылы жарык көргөн. Ага кирген ырлары авторду өзгөчө талантын ачып көрсөтүп, көпчүлүккө дароо таанымал кылган. Автордун көп ырларына музыка жазылган. Жылкычы бозой, Ак чыны, Кызыл гүл, От койгон махабаттын милтесине жана башка көптөгөн ырларына оон чыгарылып, бүгүнкү күндө ырдалып келүүдө. Акындын 20дан ашык китептери жарык көргөн. Байдылда Сарнагоевдун көптөгөн чыгармалары орус тилине которулган. 1986 жылы Ашуудан берген отчетум аттуу поэтикалык жыйнагы үчүн Кыргыз жазуучулар союзунун Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыгына татыктуу болгон. Наамдары 1996 жылы казак-кыргыз элдеринин салттарын бекемдөөгө кошкон салымы үчүн Казакстан Республикасынын эл аралык алтын көпүрө сыйлыгы ыйгарылган. 1991 жылы Кыргыз Республикасынын эл акыны ардактуу наамы берилген. Азыркы учурда Байдылда Сарнагоев атындагы эл аралык адабий сыйлык уюшулган.
Кыргыздын залкар акындарынын бири Байдылда Сарнагоев 2004-жылы 19 ноябрда узакка созулган оорудан улам дүйнөдөн кайткан.